Салам алейкум да. Александр. Siz meni suratga chiqsam bo'ladimi? Конечно. Ammo tartib qo'yasizmi? Да. Selfie qilib. Бумарчана шоу, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бир гана биздин шоу какшыкы юмор, күлкү жана ар кандай эксперименттерге жана ошондой эле супер жылдыздарга толгон. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн дагы албетте супер 2 жылдыз кызыктуу конокторубуз бар. Бул урчу ырдап жүргөндө жана ошондой эле популярдуулуктун туу чокусунда жүргөндө баары сонун болчу. Маршрутка 5 сом болчу, нан 10 сом болчу. Маршруткалардын бардыгында жана ошондой эле коомдук транспортто соткалардан арманым, азап, нананей эч үзүлбөй угулуп турчу. Бүгүн бизде болокто ырчы аранжировщик Ильяс Абдразаков өз иниси менен аранжировщик ырчы Нияз Абдразаков менен бирге тосоңуздар. Ассаламу алейкум. Hoş gelipsizler. Ornağınızlar. Бири кара, бири ак. Кандай сонун жарашат. Нияз жана Ильяс, хош келипсиздер. Чоң рахмат, кош келдик. Кутмандуу ушак кечиңиздер менен. Маанайлар кандай? Маанайлар абдан сонун. Ойдогудай. Биздин программабызда негизи мындай ачык бетке айткан анан ыңгайсыз суроолор абдан көп. Ошондуктан дароо эле суроону узаталы, эч өзгөртпөстөн, эч мындай жумшактап кагазга оробостон. Ильяс мырза. Кагазга ороп элеби? Кагазга ороп. Ушул жерде дейсиңби? Ушул жерде. Уят эмеспи? Эмне үчүн хит жогоруда эсептеп санап өткөн хитрлар чыкпай эле? Эмнеге өчүп калдыңыз? Кирип кетип атабы. Чыкпай эле. Эме хиттерди жазып өзүм угулуп атырам. Жок, эл калк качан угат? Калк качан угат? Калк качан угат? Эл качан угат? Биринчи өзүм угуп алайын. Мас болуп, жыргап угатасыз. Ооба. Ошол жерде суроо Ниязга. Негизи элибизде эжелүү кызга эски тон дейт. Сиз байкеңиздин ырларын ырдайсызбы? Албетте. Лейли деген ырды ырдадым. Деги деген ырды ырдадыңыз. Лейли деген ырды ырдадыңыз. Ушул жерден дагы бир суроо, көптөгөн ырлары бар. Ильяс мырзанын эң жаккан ыры, жүрөгүңүзгө жаккан ыры кайсы? Арманым. Эң жакпаган ыры. Эң жакпаган ырыбы? Не? Андай чыгар элек да просто. Жо эми эң азыраак жакканын. Кичине болмок деген. Бар ошондой? Айт, бизде деген түз жооп берип, түз суроолорду, түз суроого түз жооп алышыбыз керек. Формат ушундай. Эфир бүткөндөн кийин Кулагыңа келиши урамайбы? Жок, эл көзүнчө азыр ушул жерден. Айтып кой берем. Урбайт го. сиз каяктан билесиз? Же чаап иши мүмкүнбү? Тамаша. Бар эле жагат мага. Деги эле байкемден эмес, ар бир кыргыздын ырлары баары жагат. Чынын айтсам, андай ыр жок. Эч кайсы байкемде дебейми? Жогордан Нияз мырза кошоматчылыктын туу чокусуна жеткен мастер-класс көрсөттү. Үйрөнүп алыңыздар. Эмесе, Нияз мырза, сиздин дагы эле суроо, мына сиз клиптериңиздерди Алматыда, кээде Кипрге да барып тартып каласыз. Бишкектен тарткан күндөрүңүз болобу? Качан болот? Сени сагынганы деген ырымды Бишкектен тартканмын.
Ошол эле экен. Ошол эле экен. Калганы Ошто, Алматыда, Кипрде. Кипрге эмнеге бат-бат каттайсыз? Суроо. Кипрга бат-бат деле катпайм. 2 эле жолу бардым. Мурдагы жылы, анан быйыл Машинанын лобой мен сындырган жокмун. Ушул жерден Ильязга дагы суроо бергим келип турат. Экөөңүздөр бип бир тууган. Бип бир тууган. Ага эне. Атасы да бир, апасы да бир. апасы да бир, апасы да бир. Бирөө атасына окшош, бирөө апасына окшош. Же кандай? Бирөө күндүз төрөлгөн, бирөө кечинде төрөлгөн. Бирөө караңгыда төрөлгөн, бирөө жарыкта төрөлгөн, Ошон үчүн өң түспөлүү. Бирок албетте ойлонуп каласың да, мисалы үчүн, тууган эмес, ким тууган дейт, балким. Бир көргөн кишиге оор айтыш. Бирок азыр болсо сиздер үчүн кыска нушка интерактив викторина өткөрөлү деп турабыз. Биз сиздерге ар кандай эки инсандын сүрөтүн көрсөтөбүз. Сиздер болсо алар тууганбы же бир тууган эмес экенин аныкташыңыздар керек. Көңүлүңүздөрдү экранга уралы. Бул экөө бир тууганбы сиздердин оюңуздар боюнча? Бул экөөбү? Бул өзү эле эмеспи? Булар тууган эмес болуш керек. Булар Тиги экөө бир тууган, туугай тургандыр. Тамаша эме, бирок окшоштук жактары бир аз бар экен. Кыргыз эмес экен да. Ошондо жыйынтык тууган, бир тууган же бир тууган эмес? Бир тууган эмес. Эмес деп ойлойсуздар. Аппи, булар деген запашный бир туугандар да. Бул деген циркте братья запашные белгилүү болгон инсандар. Мен айткан жокмун бирок. Ол анталы. Бул экөө бир тууганбы, бир тууган эмеспи? Булар бир тууган. Же бир тууганбы? Албетте. Эгиздер. Булар тааныйм, биздин сосед болот. Ушулар точно тууган эмес да. Точно тууган эмес. Точно көргөн эмесмин туугандарын. Азаматсыз. Бир тууган. Албетте, дүйнөгө белгилүү болгон боксчулар, Кличко мырзалар. Бирөөсү айтмакчы Белоуцкта төрөлгөн, Кыргызстанда. Бир тууган эмес. Бир тууган эмес? Эмнеге? Токтоп турчу. Карайлычы. Бул өзү эле. Просто сакал өстүрүп койгонсуздар бирөөнө очки кийип. Ошондой беле? Ошондой беле? Туура айтасыз. Албетте бул актер. Турам. Бул экөөч. Курал сен. Ким? Курал Жокоев. Кимиси? Тигиби? Бул Берки кимисине окшош экен? Берки Бул да бир тууган эмес. бир тууган эмес. Бир тууган эмес. Аха. Туура. Эң сонун. Буларчы? Булар да бир тууган эмес. Булар да бир тууган эмес. Болгону Бир кинодо ойношкон. бир кинодо чогуу роль жаратып, албетте баарыбызды кубанычкан, Жашоодо бир тууган болбосоң, кинодо бир тууган болуп. Азаматстар. Эң сонун. Чоң рахмат. Ломаете голову над тем, как провести мероприятие? Представляем сайт Events KG, с помощью которого вы можете стать организатором мероприятий любого масштаба. От частных вечеринок и тоев до грандиозных концертов. На постоянно обновляемом ресурсе развернутая информация об объекте, фото и видеоматериалы, посмотрев которые, вы сами выбираете, какое шоу пригласить на свадьбу, кто проведет торжество или где пройдет ваш праздник. Удобный и эффективный поиск позволяет связаться с нужным специалистом, сэкономив ваше время, деньги и нервы. Events KG. Все для мероприятий. Телефон 0772 41 48. Мына жогоруда айтып атасыздар, албетте бири-бирибиздин ырларыбызды мыкты билебиз деп. Андыктан бир конкурс уюштуралы деп чечтик.
бирок интеллектуалдуу конкурс бул сапар. Бири-бириңиздердин ырларыңыздарды канчалык деңгээлде жакшы билесиздер, бири-бириңиздердин репертуарыңар менен канчалык деңгээлде жакшы таанышсыздар. Ошону байкайлы. Көңүлүңүздөрдү кайрадан экранга бурабыз. Алгач Нияздан баштайлы. Кичүү келсе ишке дейт. Иштеп баштаңыз, таап баштаңыз. Бул кайсы чыгарма болушу мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Сиздин байкеңиздин репертуарындагы. Арманым десең. Кайра эле арманымды айтып бер. Бул Жок. эме. Алло, салам братан. Салам, брат. Өзү таап алды. Өзү таап алды. Азаматсыз. Улан таалым. Нияз тапсынбы эми? Ильяс мырза тапсын. Нияздын кайсырлары ай ди кыргыз кыздар ай деген. Азаматсыздар. Кайрадан келсек эми Ниязда өзүңүз табыңыз. Байкеңизди улам эле жардамга чакыра бербей. Кандай ананда? Бакты таптыңыз окшойт а? Десе. iPhone, анан тыйын, евро, доллар. Мен жетпей атат, логикам иштебей атат мен. Жардам берип коесузбай, байкеси жардам берип. Байкеси бардын, ырысы бар дейт ошону жардам берсин. Канакей байкеси. Байкеси гана. Мейли анда. Угалы жоон. Болду, эми түшүндүм мен дагы. Акчасы жетпегендер телефонго. Сыстап эле жүрөр экен. Эми кайрадан Ильяс мырза таап көрсүн. Нияздырбы? Бул кайсы ыр? Нияз дагы билбей калды. Эми иниси жардам берет бекен көрөлү. Абдыразаковтар өз ырларын таап аткан учуру биз кантип жашырдык? Мындай ыр чыгарбайдың эле го. Эми салават деген ыр эмес бекен? Салават. Жок, бул эме деген ырын го дейм. Сагынган элем таппайбы? Жүдөп кеткендеги белги. Кайсы чыгарма экен угалы анда? Чоң рахмат. Чексиз ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо көп ырларды, албетте мыкты аранжировкаларды күтөбүз сиздердин үй бүлөңүздөрдөн. Эми агайыны болуп дагы жаңы дем менен, жаңы күч менен кайрадан биздин эстрадабыздын олимпине көтөрүлө бересиздер. Анан эң башкысы ошол жерде кармаласыздар деген чоң үмүтүбүз бар. Биздин программабызга келип, көркүн ачып өткөнүңүздөр үчүн чексиз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Борчанов шоу ар жума сайын калтырбай көрүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар. The life как каптал, like the bass, speaker jazz. Досторуң менен бөлүшсүң, анда да болот ырас. Борчанов шоу. Шешенимен. Туугандар, чоң рахмат барыңыздарга. Айта кетчү нерсе, колумдагы сертификат Билим экспорт Кытай тилин окутуу борборунан 1 айлык сертификат. Андыктан бекер окуйм, үйрөнөм, канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген биздин көрүүчүлөр болсо, сөз түрдө комментарий жазгыла. Эң жакканына албетте биз бул сертификатты тапшырабыз. Жана жекшемби күнү көрүшкөнчө аман болуңуздар.